Bizde de hiç kim gelmedi bu alayda da okuy turganlar hiç kim gelmedi. Алай? Ал текшеребиз азыр. Күлчөдө. Чолпон, дайте, пожалуйста, задание, чтобы Алай проверили. Кайсы ЦГЦО? Алай. Күлчөдө. Алай бир эле ЦГЦО да, Алай. Кепканада. Чолпон, Алай, ЦГЦО, пусть проверят. Если несколько участников, пусть пока онлайн хотя бы ссылку дадут. Саламатсызбы мээрим эже, бизде дагы чүйдө дагы эч ким келген жок. Бизге 2 жазып атты, 2 адам. Ага. Хорошо. Чуй, кайсы ЦГЦО, адрес, название. Сансызбаева 75. Чүй району. Так. Сейчас, минуточку. Каракулжада да. Саламатсызбы эже. Эже, саламатсызбы. Тогуз-тородон да келген жок. Тогуз-торо ЦГЦОсу. Азыр жазып билебиз. Тогуз-торо, анан чүй дедиңиз, чүйдүн ЦГЦОсу, Ооба, чүй. Каракулжада да жок. Каякта? Каракулжа. Давайте так, системный администратор, уважаемые, вы в чат просто напишите те ЦГЦО, куда никто не пришел, ни один человек. Бизде список боюнча бүт ЦГЦОлордун баары толук. Биз ошол участниктер менен байланышабыз. Жанагыга кандай дейсиз? Баштай берели. Мейли, жакшы болот. Баштай. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Маанаңар кандай? Праздник. Кудай буйруса эртең. Мен толкунданып жатам, кыргызча бирке сөздөр эсте албай. Аябай жакшы бир нерсе башталабыз. 3 ай, Кудай буйруса, ушу компьютер менен иштегенди, компьютер аркылуу микрофондорду өчүрүп коебузбу? Мээрим эже, микрофонуңузду иштетип алсаңыз, мен азыр жалпы өчүрдүм, ошол кезде сиздики кошо чыгып калат. Угулуп атабы? Эң башта, Все, заново тогда начинать, да? Кайра эле башынан. Кайра эле баштан эле. Саламатсыздарбы, урматтуу эжелер, сиңдилер, курбулар, айымдар, деги эле жалпы айымдар. Бүгүн ушундай бир сонун обучение башталып атабыз. 3 ай Жайнак агай бизге компьютер менен тааныштырып, кандай иштешти, кандай ушул компьютер аркылуу өзүбүздүн иштерибизди, өзүбүздүн жашообузду жакшыртып алыш үчүн жакшынакай бир окутуп берет. В конце обучения нам предоставят сертификаты. 72 часа в течение 3 месяцев вы будете обучаться компьютерной грамотности. Начиная от компьютер деген эмне, почтаны кандай ачсак болот, Microsoft Excel, PowerPoint, Word деген эмне, кандай кылып печатать этсек болот, тексттерди, кандай кылып эсептерди чыгарсак болот, кандай кылып презентациялар даярдасак болот. Бүт ошол жакшынакай материалдарды ушу Жайнак агай бизге баарыбызга жалпы тартуулап берет.
Силерден ушул өтүнүч, ушул жерге келип ЦГОлорго берген материалды жакшы кабыл алып, домашний заданияларды убактысы менен тапшырып, көңүлүңөрдү 3 ай буруп койсоңор, 3 айдан кийин Кудай буйруса ушул компьютер менен жакшы иштегенди үйрөнүп аласыңар да. Өзүңөрдүн жашооңорго колдонуп, балдарыңарга да жардам берип, например, домашний задание тиги булар болуп калса, ошолорго да жардам бергенге, кандай эмне кылып распечатка кылса болот, кандай кылып презентациялар даярдаса болот, ошолорду интернетке кандай чыкса болот, маркетплейстер деп чыгып атат, маркетплейстерге да кандай кылып чыкса болот, ал жөнүндө дагы отдельно бир аз тааныштырып кетебиз, браузер менен иштешкенди кандай кылып тааныштырып кетебиз. Ошол баарыбызга ийгилик, негизи аябай эле чоң мындай бир волнительный эле событие болуп жатат. Кудай буйруса азыр трансляция по всей стране. Ар бир Кыргызстандын точкасында ушундай жакшынакай ЦГЦОлор бар, ошол жерде айымдар чогуу биригип азыр ошо Жайнак агайдын билимин мындай бир алалы деп баарыбыз ушул жерге келип отурабыз. Жайнак агай, анда сизге сөз. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү курстун катышуучулары, жогоруда мээрим эжебиз айтып өткөндөй, мен да бир аз толкунданып турам. Ошентсе да курсубузду баштайлы. Биринчиден, ушу жаз айында жаркырап, жерден чөп жарылып, жашыл жаңы чыгып аткан кезде ошо менен кош келген сиздердин эл аралык аялдардын майрамы менен баарыңыздарды куттуктап өткүм келип атат. Майрамыңыздар менен демекчимин. Экинчиден, ушул курсубуз буюрса ар бирибизге буга чейин компьютер менен кандайдыр бир аралыкта коркуу менен мамиле кылып келген болсок, компьютер менен достошуп, компьютерди башкара билгенге ошондой деңгээлге жеткирет деп ишенем буюрса. Бул курсту баштоодон мурун кичине 1-2 нерсе айткым келип атат. Буга чейин мисалы үчүн союз кезин айта турган болсок, баарыбыз мектепке окуучубуз, мектептен кийин окуу жайга тапшырчубуз. Ошо окуу жайда окуп жаткан киши кийин ким болуп иштейт, керек болсо кайсы жумушта иштейт, баары белгилүү болчу. Жумуш менен камсыз болот деген гарантия бар болчу. Анан окууну бүтүп, ошол жумушка орношуп, өмүр бою балким которулса которулган, бирок өмүр бою ошондой жумуш менен пенсияга чыгып, анан пенсиясы менен жашап калчу да. Бирок азыркы күнгө келе турган болсок, азыр ааламдашуу заманы болуп, технология өнүгүп атат. Технология ушунчалык тездик менен өнүгүп атат. Бир канча профессиялар жок болуп, анын ордуна башка профессиялар пайда болуп аткан учурларда. Анан ушул өзгөчө азыркы ааламдашуу учурунда бир профессия менен өмүр бою жашайм деген түшүнүк бир аз азыркы коомдо бир аз орунсуз да. Бир профессия менен бир канча көндүмдөрдү өздөштүрүп, уланба коомдо эмне өнүгүп атса, ошол багытта өзүбүздү өнүгүп турсак, ошондо биз жанагы конкурентно способный деп айтабызбы, ошондой адистерден болобуз. Анан ушул курста биз аракет кылабыз. Араңыздарда кээ бириңиздер ар кандай кесиптин ээлерисиздер, бирок сиздер компьютерди, ошо интернетти, ушул сыяктуу ар кандай инструменттерди үйрөтөбүз. Ошолорду колдонуу менен сиздер башка адистерден өзүңүздөрдү мындай презентация кылганга, өзүңүздөрдү көрсөткөнгө, өзүңүздөр үчүн өтө пайдалуу өнүккөн бир адис болгонго бир аз болсо дагы салым кошот деп ишенебиз. Анда эмесе бул жерде презентация менен аз бөлүшөйүн дагы. Сөзүмдү улантайын. Мен
Ойлойм экранда барыңыздарга менин экраным көрүнүп баштады деп. Көрүнүп баштадыбы? ооба. Bir minut. Эми көрүнүп баштады болуш керек. Бул жерде эми азыр ар бирибиз компьютерде отурбагандан кийин бул онлайн иштөө эрежелерин сунуштайын дегем. Бул бир аз ашыкчалык болот экен. Эми курс тууралуу бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Ушул 3 ай ичинде эмнелерди үйрөнөбүз. Буну 8 модулга бөлүп карайбыз. Биринчиси компьютердин негиздери. Бул жерде ушул темабызды 10 саат өздөштүрмөкчүбүз. Бул жерде эмнелерди үйрөнөбүз? Компьютердин бөлүктөрү, алардын аткарган кызматтары, андан кийин операциондук система, файлдар, папкалар, флешка менен иштөө, тышкы диск, ошолорду андан тышкары компьютерди өчүрүү, күйгүзүү, анан рабочий стол деп коебуз, иш тактасы, десктоп. Ошол жердеги баардык нерселердин баарын үйрөнмөкчүбүз. Кыскасы, компьютер менен жалпы жонунан таанышабыз. Компьютер менен кантип иштейт, мышка менен кантип иштейт, кантип папка түзөт, папка деген эмне, программа деген эмне, ошолордун баары менен таанышабыз. Андан башкысы Microsoft Word, андан кийин Excel, PowerPoint, Canva, анан соц тармактар, интернет, анан онлайн коопсуздук деп ушул багытта кетебиз. Бул жерде азыр мен жалпы жонунан гана айтып атам. Бул ар бир теманын ичинде белгилүү бөлүнгөн сааттар бар. Ошолор менен ошол сааттардын ичинде ошол теманын баарын өздөштүрмөкчүбүз. Бүгүн биринчи сабак болгон себептүү бир аз теория көбүрөөк болот, эми көбүрөөк эмес, бир 15-20 мүнөт. Андан кийин компьютерге өтөйүн. Биринчи ошо компьютер жөнүндө кыскача айтканга аракет кылалы. Компьютер дегенибиз биз азыркы күнү маңдайыбызга коюп колдонуп атпайбызбы? Бул баштаганда эле мындай болуп жаралган эмес бул компьютер. Бул компьютер 1946-жылы ENIAC деген аталыштагы могу сүрөттө көрүп турасыздар. Ушундай компьютер жасалган. Бул бир комнатаны ээлеген. Бул 30 тоннага жакын болгон. Андан кийинки мына кыскача эле айтып өтсөк, андан кийинки транзисторлук компьютерлер экинчи муун болуп өнүгүп баштаган. Биринчи муун жалаң вакуумдук лампалар менен иштесе, андан кийин транзисторлор менен иштейт. Бул вакуумдук лампалар деген сиздерде деле эсиңиздерде болсо керек, Союз кезинде телевизорлор ошондой лампалар менен иштеген. Артында кайсы көчөрө турган болсо, ошол лампочканы алмаштырып, кайрадан телевизорду көрө берчүбүз. Же болбосо чала контакт боло турган болсо, тийбей кала турган болсо, катуураак чаап иштетип алчубуз. Андан кийин интегралдык өткөн, андан кийин микропроцессорлорго өткөн, анан уже 5-чи муунду айта турган болсок, жасалма интеллект, кванттык азыркы учурдагы муунга өткөн. Бул тууралуу кыскача айтканга аракет кылдым. Окно работает, ничего не подключенное работает. Жеке маалымат үчүн микрофонуңузду өчүрүп алсаңыздар, кимде суроо болсо мен уламды токтоп чыган кезде айтып турасыздар. Эми компьютердин ичинде кыскача айтып өтөйүн, бул деле өтө көп убакытты албайт. Биз компьютердин негизги түзүлүштөрүнө, анан кошумча түзүлүштөрүнө эмнелерди айтып өтөйүн. Негизги түзүлүшү могу системалык блок, монитор, андан кийин клавиатура. Ушул үчөө гана негизги түзүлүш болуп эсептелет. Ага, кечиресиз. Можете, пожалуйста, принять запрос новых участников? Алар, оказывается, висят. Кирпичатат. Рахматчон. Негизги түзүлүш дегенибиз ушу системалык блок, монитор, клавиатура үчөө болгондо компьютер иштейт. Үчөөнүн бирөөсү болбосо иштебей калат да.
Андан башкаларынын баары кошумча түзүлүш болуп эсептелет. Түзүлүш дегенибиз орусча устройство деген сөз. Эми ушу системалык блоктун ичин карай турган болсок, бул жерде сыртынан жөн эле бир ящик сыяктуу көрүнгөнү менен ичинде көп нерсе бар. Биринчи могу сүрөттө көрүнүп турган блок питания бул сырттагы келген жана 220 вольттогу электричествону ичиндеги схемаларга бөлүштүрүп берет. Кайсыл түзүлүш канча вольт ала турган болсо, ошого жетиштүү болот. Кийинкиси центральный процессор деп аталат. Бул компьютердин биз буга чейин компьютер кандай деңгээлде иштеп келген болсо, ушу центральный процессор ошого жооп берет да. Мисалы, буга чейинки системалар каралып турган болсок, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 деп келген, ошонун баары ушу улам кийинки поколениясы центральный процессордун күчтүүлүгү, анын аткарган кызматы, гигагерцтин чоңдугуна жараша өнүгүп келген. Бул центральный процессор дегенибиз компьютердин мээси десек болот. Бул жерде баардык операцияны ушул центральный процессор аткарат. Бул бир секундада, эгерде азыркыларга көңүл бура турган болсок, бир канча миллион операцияны бир учурда аткарат. Биз мисалы үчүн жөн эле кино көрүп отурганда, компьютер эмне операция аткарышы мүмкүн деген сыяктуу суроо болушу мүмкүн да. Биз кинону көрүп аткан болушубуз мүмкүн, бирок компьютер ошол видеону экилик кодго айландырып, аны эске жайгаштырып, эстен кайра алып, кайра видеого айландырып, видеокартанын жардамы аркылуу бизге экранга чыгарып берип турат да. Ал жерде бир канча миллиондук операция аткарылат. Андан тышкары жана оюн ойногондо, андан тышкары өтө көп нерселер бар. Үчүнчүсү бир канча разъемдор бар, бул көрсөтүлүп туруп аткан. Бул системанын ичине, мисалы үчүн видео карта, же болбосо аудио карта, же болбосо ушул сыяктуу кошумча нерселерди кошо турган разъемдор. Төртүнчүсү болсо оперативный память деп коебуз. Бул убактылуу эс тутумду сая турган жер. Андан кийинкиси 8-нчи материнский плата. Материнский плата дегенибиз могу чоң микросхеманын баарын айтабыз. Ошол микросхеманын баарын бириктирип материнский плата деп айтабыз. 7-нчидеги жесткий диск бул узак мөөнөттүү сактоочу диск. Бул жерде кадимки биздин сактап аткан файлдарыбыз ушунун ичине орун алат. Эми системалык блоктун аркасына дагы көңүл бура кетели. Бул жерде могу үстүндө токко сая турган жер, андан кийин клавиатура жана мышка сая турган разъемдор. Бул жерде көңүл бурсаңыздар, ар бир разъем сая турган тешиктер ар башкача көлөмдө. Бул себеп дегенде билген дагы, билбегени дагы колдонуп калышы мүмкүн, жана кошумча түзүлүштөр менен. Башка жерге сайып албаш үчүн ар бирине өзүнө ылайыктуу разъемдор жасалган. Мисалы, флешканы алып барып туруп, башка бир жерге саюу мүмкүн эмес. Күчкө салып эле, бир нерсе сындырып эле сайып албаса, андан башка учурда туура келбейт да. Ошого ылайыкталып жасалган. Булардын ар бирине деле токтолуштун кереги жок, кажети жок. Бул живой сүрөт болуп алынган. Бул жерде мисалы үчүн флешка менен мышканыкы PS2 деген порттор, бул эски моделдеги порттор. Азыркы мышкалар жалаң эле USB-ге өтүп кеткен. Бул жерде өңүн карасаңыздар, бирөө көк, бирөө жашыл болуптур. Ошол клавиатуранын эгерде ушундай разъем болсо, клавиатуранын проводун карасаңыздар, ошо сая турган жер. Ал жерде да ушундай өң менен берилет да. Бул адашып калбаш үчүн. Бул DVI, VGA кабелдери, бул жана мониторго, же болбосо проекторго, же болбосо ушундай видеону сыртка чыгара турган разъемдор. Андан тышкары HDMI, кийинкиси HDMI порту. Азыр могу VGA, DVI-лардын ордуна HDMI кызмат кылып калган. Үстүнкү могу PC2 портторуна жалаң эле USB порттору кызмат кылып калган. USB-нин да түрлөрү бар. USB 2, USB 3 деп кетет. Алар да монда өң менен берилет.
эгер көк менен берилип атса USB 2, жанагындай розовый өң менен берилип атса ал USB 3 деп кетет. Кара менен берилип атса ал жөн эле USB. Бул файлдарды алмашуунун ылдамдыгына өтө чоң таасирин берет. Канчалык кийинки маркасы болсо ошончолук көп маалымат алмашууга жол берет. Андан кийинкиси сетевой кабель сайылган жер. Бул жана телефон сыяктуу атайын өзүнүн тырс этип бекит suuruш үчүн бул жердеги кошумча тили чыгып турат, ошону басып анан suurуйт. Андан кийин микрофон, колонка, наушник сая турган жерлерибиз бар. Булар дагы өзүнүн өңү менен берилген. Мисалы, колонка жашыл өң болуп атса, микрофон розовый, ушундай өңдөр менен берилет. Буларга да токтолбой өтүп кете берели. Жанагы негизги түзүлүш дедик, андан тышкары кошумча түзүлүштөр бар. Кошумча дегенибиз керектүү учурда кошуп колдонсок болот, кереги жок учурда алып койсок болот. Алар мисалы үчүн бул жерде көрсөтүп турган оюндар үчүн, же болбосо сканер, же болбосо принтер, колонка ошолор. Мисалы, музыка укпай турган болсок, колонканы алып деле койсок болот. Компьютер ага эч кандай таасир этпейт, иштей берет. А бирок мониторду алып кое турган болсок, монитор бул негизги түзүлүштөргө кирген себептүү иштей албай калабыз. Монитордун ордуна сөзсүз аны алмаштыра турган бир түзүлүш керек болот. Эми компьютердин өзүнө колдонууга киришели. Компьютерди эки бөлүп карайбыз. Аппараттык, анан программалык жабдыргыч деп. Аппараттык дегенибиз кадимки эле биз көрсөтүп тургандай темир бөлүкчөсү, анан программалык жабдыргыч, анын ичиндеги программалар. Бул аппараттык жабдыргычты эгерде ичине программа орнотпосок, ал өз алдынча иштебейт. Сөзсүз, мисалы үчүн компьютерди курагандан кийин анын ичинде операциондук система сөзсүз болуш керек болот. Операциондук система дегенибиз бул ушу ар кандай түзүлүштөрдүн баарын бир системага алып келип, аны башкарууга мүмкүндүк берген программалык жабдыргычтын жыйындысын айтабыз. Улам жаңы кошулгандарды кошуп коюп туралы, эстен чыгып калбасын. Бул ошо операциондук системанын да бир канча түрлөрү бар. Мисалы үчүн Windows, же болбосо Unix, Linux, iOS деген сыяктуу. Биз компьютерлерде көбүнчө Windows операциондук системасын колдонобуз. Бул Windows системаны атайын система администраторлор установка кылып даярдап берет. Азыркы учурда көбүнчөсү сатканда, магазиндерден компьютер сатканда ичине операциондук системаны беришет, установка кылып. Кээ бир учурларда булар кошумча акча турат. Кээ бир учурларда атайын программисттер эле сиздерге установка кылып берет. Ошол компьютерди установка кылгандан кийин кандай болот? Ошол боюнча көрсөтүп берейин. Азыр менин экраным сиздерге баарыңыздарга көрүнүп турат. Бул көрүп турган рабочий стол деп айтабыз, иш тактасы, же болбосо десктоп деп аталат. Бул бардык операциондук системада компьютер күйгөндө мына ушул жерге келип токтойт. Бул компьютер толук иштөөгө даяр деген белгини түшүндүрөт. Ушул жерде эң астыңкы азыр менде күрөң болуп туруп атпайбы? Бул ар кимдин кандай теманы кое алган болсо, ошого жараша өзгөрүлө берет. Ошого жараша өзгөрүлүп турат. Менин учурумда классикалык эмес, башкача тема тандап алгам, ошон үчүн кара болуп менде көрүнүп турат. Муну панель задач деп коебуз. Тапшырмалардын тактасы деп которулат кыргызчада. Бул жерде биз иштеп жаткан активдүү баары ушул жерге келип жайгашат. Мисалы, көңүл бурсак,
Бул жерде бир Google Chrome, 2 презентация ачык турат. Анан биздин азыр иштеп аткан Google Meet баракчабыз улам ачык турат. Мен Google Meet'ти улам ачып жаап карап коюп турам, анткени жаңы келгендерге кошуп турушум керек болот. Андан тышкары активдүү программалар турат. Ушул панель задаштын оң жак эң бурчунан баштасак, бул жерде бизде эмне система таралып, система айта турган сообщение бар болсо, ошол сообщение эң акыркы бөлүкчөдө жайгашкан. Анын бер жагында саат жайгашкан, саат, дата, мунун баарын каалагандай оңдоп алсак болот. Эгерде биздин саатыбыз туура эмес көрсөтүп атса, мышканын оң жагын басып эле настройки даты и времени дегенди тандайбыз. Ошол жерден саатыбызды туураласак болот. Көбүнчө учурда автоматтык түрдө кой дегенди тандап коебуз. Эгер автоматтык түрдө кой деген тандалуу болсо, анда бизде саатты оңдогонго мүмкүндүк бербейт. Анткени ал автоматтык өзү оңдоп турат. Эгерде бул жерде саат, часовой поездди туура эмес тандап кое турган болсок, мисалы кандай десек, мисалы Саратовду тандап кое турган болсок, анан автоматтык түрдө деп саатты тандай турган болсок, анда саатыбыз азыр 2-ден 2 мүнөт өткөн болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Азыр оңдойюн десем, оңдоого мүмкүнчүлүк бербейт. Анткени ошону настройка алып коюп атам. Ошону туура коюш үчүн автоматтык түрдө кой дегенди алып салып туруп, анан саатты оңдоо деп туруп, анан бул жерден каалагандай 15-ден канча мүнөт өткөн болсо, ошончо мүнөт өттү деп тандап, анан сохранить этип койсок болот. Бирок жанагындай жазында, күзүндө сааттарды жылып турат эмеспи? Бизде Кыргызстанда жылбайт, бирок башка Казакстанда, Россияда саат жылып турат. Ошол кезде биздин саатыбыз жылып кетет, эгерде бул жерде Саратов бойдон кала турган болсо. Ошон үчүн часовой поездди сөзсүз өзүбүздүн Бишкек дегенди тандап туруп, анан автоматтык түрдө кой десек, биздин саатыбыз азыркыдай туура убакытта келип калат. Бул жерде да көп настройкалар бар. Алар ашыкча болгон себептүү аларды көрсөтүштүн деле кажети жок. Буга келгенде улам көрсөтүп жүрүп отурабыз. Андан кийин тил жайгашылган. Бул жерде мага керектүү болгон 3 тил бар. Кыргыз тил, орус тил, англис тил. Ушул 3 тилди гана киргизип алгам. Эгерде кимиңиздерге да башка кошумча тил керек болсо, аны настройка языка дегенде басып туруп эле, мисалы, кээбириңиздерге түрк тили керек болсо, же башка тил керек болсо, бул жерден добавление языка деген базасыз, бул жерден кайсы тил керек болсо ошол тилди тандайсыз. Мисалы үчүн турецкий дегенди бассаңыз эле, мына түркче деп чыгып калат. 2 түрү бар экен. Ошону тандап туруп, установить дегенди бассаңыз, же ушуну эле 2 жолу баса турган болсоңуз, ушул тилди керектүү тамгаларды, керектүү сөздөрдү, керектүү орфографияларды көчүрүп туруп кошулуп калат. Азыр биздин учурда кереги жок. Эгерде түрк тилин кошо турган болсок, бул жерге 4-чү тил пайда болуп калат. Андан тышкары биздин бул толук операциондук системаны да тилин өзгөртүп алсак болот. Азыркы учурда орус тили тандалып турат. Эгерде англис тилин тандасам, бул жердеги сөздөрдөн бери командалардын баары англис тилине өтүп калат. Мисалы үчүн язык дегенибиз language болуп, data и время дегенибиз time, бар нерсе регион дегенибиз регион болуп өзгөрүп калат. Кыргызча тандай турган болсо, кыргызчага өзгөрүп калат. Бул кимге кандай ыңгайлуу болсо, ошентип оңдоп алсак болот. Кыргызча кадимки эле бул жер тил, Windows системасынын тили деп ушинтип кыргызча өзгөрүп калат. Бул жагы абдан кызыктуу экен. Андан кийин биздин системанын үнү, бул система жанагы канчалык чоң же кичинекей болушун ушул жерден көрсөтөбүз. Музыка угатса чоң эткичилеткен сыяктуу. Андан кийин интернет, бул жерде биздин микрофон, меники ноутбук болгон себептүү бул жерде батарейканы көрсөтүп атат. Андан тышкары дагы антивирус, Bluetooth, андан тышкары дагы эмне кошумча дайыма иштеп турган приложение бар болсо, ошонун баарын көрсөтүп турат.
Андан тышкары бир канча виджеттерди установка кылып алсак болот. Бул виджет дегенибиз эми приложение деген сыяктуу эле түшүнсөңүздөр болот. Мисалы азыр менде погодадан тышкары бул жерде акыркы жаңылыктардын баарын көрсөтүп турат. Ушул виджет установка болгон. Виджет анан гаджет деген эки түшүнүк бар. Гаджет дегенибиз устройство, түзүлүштөрдү айтабыз. Гаджет дегенибиз бул биздин жашообузду жеңилдете турган кошумча түзүлүштөрдүн баарын гаджет деп айтабыз. Ага компьютерлер да кирет, телефондор да кирет, жанагы кондиционер, дагы эмне колдонобуз? Принтер, камера, ошонун баарын гаджет деп айтабыз. Могу компьютердин ичинде колдонуп аткан нерселерди, мисалы могу мен айтып өттүм, буларды виджет деп айтабыз. Бул жерде активдүү терезелер бар. Активдүү терезелерден кийин бул жерде биз көп колдонгон приложенияларыбызды, программаларыбызды бул жерге катырып койсок болот, закрепить этип койсок. Мисалы азыр Excel, Word, Google Chrome дегендери ушул жерге катырылып турат. Бул оңой табыш үчүн да. Анан сол жак бурчуна келе турган болсок, эң башкы главный меню деп айтабыз, пуск бар. Мынтип бассак, ошол ачылат. Ушул жерде компьютердеги установка болгон баардык программалардын тизмеси бар бул жерде. Бул жерде биринчи алфавиттик тартипте жайгашат. Мисалы карасаңыздар, биринчи Fine Reader программасы, андан кийин Fine Reader, андан кийин музыка боло турган, андан кийинки ушундай алфавит менен жайгашкан программалар бар. Англисчеси бүткөндөн кийинки орусча тамаар менен жайгашкан программаларды, аларды дагы алфавиттик тартипте жайгаштырып көрсөтөт. Эгерде биз кайсы программаны ача турган болсок, аны ушунча программанын арасынан моду издеп таап ачкыбыз келбесе, могу жанында лупа жайгашкан, ошону басып туруп эле атын жазып ачып алсак болот. Мисалы, калькулятор керек болсо, мойтуп калькуляторду жазып баштаганда эле чыгарып берет. Мисалы үчүн калькулятор 2 деген бар болсо, анда экөө тең чыгып калат, мисалы да. Анан ошо мен азыр каль деп эле жаздым, көрүңүздөрбү? Калькуляторду толук жазыштын кереги жок. Жазып баштаганда ошо биздин жазган тамгабызга туура келген программаларды чыгарып бере берет. Басып эле, ачып эле колдоно берсек болот. Мисалы 45 эмитилген 47 десек, -2 чыгат деген сыяктуу. Колдонууга жарайт. Дагы мисалы Word программасын ача турган болсок, ушул жерден эле дароо эле Word деп эле жазсак, Word муну бассак, Word программасы ачылат. Microsoft Office деген Word программасы ушинтип ачып колдонсок болот. Ушул программага дагы келе жаткан сабактарыбызда кеңири токтолобуз. Эми могу жалпы рабочий столго токтоло турган болсок, могу аркасындагы сүрөттү мен ушул сүрөттү каалап коюп алгам да. Бирок сиздер муну каалабасаңыздар, мындай кылсаңыздар болот. Мышка менен эле оң жагына басасыздар. Мышканы билесиздер, 2 кнопкасы бар, оң анан сол кнопка. Анан ортосунда scroll деп коебуз, дөңгөлөк. Аны менен жанагындай барактарды листайт эткенге өтө ыңгайлуу. Ошо менен өйдө ылдый жылганга колдонобуз. Сол кнопкасын 2 жолу басуу аркылуу бир нерселерди программада ачуу үчүн колдонобуз. Бир басканда белгилейт, экинчи басканда ачат. Мисалы, корзинаны ачышыбыз керек болсо, тык деген сылчок менен бассак, ичин ачып берет. Менде корзинада бир канча нерселер көчүрүлгөн экен. Бул корзинага керексиз деп биз удалить деген кнопканы команда менен өчүргөн файлдардын баарысы корзинага барып жайгашат. Корзинага барып жайгашкан файлдарды эгерде биз кокустан байкабай, билбей өчүрүп алган болсок, аны каалаган убакта ачып туруп, мисалы, могу китеп биздин досубуз деген файлды мен байкабай өчүрүп алган болсом,
мышканын оң жагын басып, восстановить дегенди басып, кайра ордуна алып келип алсак болот. А бирок ушул корзинага түшкөндөн кийин кайра ушу корзинанын ичин могу жерден очистить корзину дегенди басып, толук тазалап сала турган болсок, анда аны кайрадан биз туура эмес базып алган болсок дагы ордуна алып келем деп аракет кылсак, кайра биз алып келе албайбыз. Эми компьютерден толугу менен өчөт. Бул баягы жөнөкөй колдонуучулар үчүн толугу менен өчөт деп айтабыз. Жанагындай программисттер, системщиктер, кыйын билген колдонуучулар атайын программалар бар. Ошо менен жоголгон файлды дагы кайрадан ордуна алып келсе болот. Бул жердеги мисалы үчүн 5, 6, 10, 100 файл бар болсо, ошо 100 Ушундай дейм. ошол 100түн баарын бир кнопканы басуу менен ордуна алып келсек да болот. Ошондой эле бир кнопканы басуу менен дагы баардык файлдарды өчүрүп алсак болот. Мисалы азыр мен очистить корзину дегенди баса турган болсом, Мына мисалы микрофонду өчүрүп алсаңыздар, кошо жарышып калып атасыздар. 500 миң канча доллар болот? Микрофонду өчүрүп алсаңыздар, Барын өчүрүңүздөрчү. мен азыр бул жерден запретти басып кое турган болсом, баарыңыздар өчүп калат, анан сиздер сүйлөй албай каласыздар. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөр эле өчүрүп коюңуздар. Анан кимде ким сүйлөй турган болсо, иштеткенге мүмкүнчүлүк берилип турат азыр. Ошону туура пайдалансаңыздар. Кайрадан, мисалы азыр бул корзинанын ичиндеги баардык файлдар менен бир басып өчүргүм келе турган болсо, очистить корзину дегенди басам, мени сурап атат. Сиз чын эле кайрадан кайтаруу мүмкүнчүлүгү жок өчүргүңүз келип атабы деп сурап атат. Көрдүңүздөр? Биз ушуну окуп туруп анан да дегенди бассак, бизге керектүү файлды өчүрүп алган болсок, анда биз күнөө кимде болот? Өзүбүздө гана болот. Компьютер колдон келгенин жасады десек болот да. Ушунчалык көп файл бар экен. Ошонун баарын мына эми мына восстановить деген бул неактивный болуп калды. Анткени уже восстановить эте албайбыз. Бүт баарын кайтарып сөз мүмкүнчүлүгү жок өчүрдү. Эми бул мен рабочий столдогу сүрөткө келели. Мышканын оң жагын басып, ылдый жагынан баштайлы, персонализация дегенден баштайлы. Персонализациянын ичинде эмнелер бар? Бул жерде жанагы мен айтып атпаймынбы, биздеги экраныбыздагы астында мисалы үчүн кара болуп туруп атпайбы менде панель задач. Ушуну ар кандай светлый, темный кылып, же болбосо настроенияларды өзгөртүп алсаңыздар болот. Мисалы светлыйга коюп көрөлү. Көрдүңүздөр, асты башкача болуп өзгөрдү. Темныйга кое турган болсок, дагы башкача болуп өзгөрөт. Бул эмнеге керек болот? Кээ бирибиз күндүз иштейбиз, кээ бирибиз күндүз иштеп, бирок кандайдыр бир жумуштарыбыз бүтпөй калып, анан кечинде үйгө барганда дагы курсагыбызды тойгузуп, балдарды жапкырып коюп, үй жыйнап, идиш жууп коюп дейбизби? Анан дагы иштешибиз керек болот. Кээде светти өчүрүп коюп, балдар жатканда иштешибиз керек болот. Ошол кезде бул көзгө зыян келбеш үчүн ушундай темныйга өзгөртүп алганыбыз бул дурус болот. Бул жанагы экрандан чыккан яркость деп коебуз, жарыктык көзгө өтө көп берип, караңгыда кечиндеси ошо көп берип, анан көзүбүзгө зыян келбеш үчүн темныйга койсок, ошо атайын адаптация болуп, караңгыда иштегенге туура келет да. Ошол учурларда ушул настройкалар менен оңдоп түзөп алабыз. Бул жерде өңдөрдү өзгөртүп алсак болот. Мисалы, могул өңдү тандадым. Муну жанагындай экран блокировка деп коебуз. Компьютерибизди өчүрүп кое турган болсок, ошол кезде ушундай өңдөр чыга турган керектүү сүрөттөрдү тандап алабыз. Биздин шрифттер кандай көрүлсүн,
пуск менюсү кандай болсун, ошол жерде баардык настройкаларды жасайбыз. Муну компьютерди жакшы билип, жакшы түшүнүп калган кезде ушуларды аткарып баштайбыз. Ага чейин бизге кандай кылып настройкалар коюп берген болсо, көбүнчө по умолчанию деп коебуз. Система өзү коюп берген менен иштеген жакшыраак болот. Ал канчалык баардык нерсени үйрөнүп алгандан кийин биз өзүбүз каалагандай адаптация кылып дейбиз, өзүбүзгө ылайыктуу настройкалап алсак болот. Кийинки астыңкысы панель задач. Бизге азыр өтө детально кирбей эле коелу. Көп настройкаларды өзгөртүп жасасак болот. Бул астыңкы персонализация дегенибиз бул өзү аты айтып тургандай эле өзүбүзгө керектүү кылып ыңгайлаштырып алыш үчүн ушу персонализацияга киребиз. Бул жерден фондорду өзгөртөбүз, шрифттерди өзгөртөбүз, темный режим, светлый режим, ар кандай темалар болот. Тема дегенибиз телефондогудай эле. Биз кандай көргүбүз келсе, кандай жага турган болсо, ошондой тема тандап алсак болот. Андан кийинкиси бул менюну кантип чыгарып атам, ошону айтпай кетиптирмин. Жөн эле экранга пустой жерге келип туруп, мышканын оң жагын басасыз. Мышканын сол жагын бассаңыз эч нерсе болбойт. Оң жагын бассак, ошо контекстный меню деп коебуз, ушул меню ачылат. Анан мунун экинчи командасына кирели. Параметр экран. Экрандын параметрлери. Бул жерде жанагы экраныбызда яркостьна мекин карасаңыздар, төмөндөткөндө аябай караңгы болуп, же орточо, же жарык болот. Муну күндүз, күн тийип турганда жарыкта максималдууга коюп алган жакшы. Кечкисин жана жогоруда айтып өткөндөй. Эгерде көзүңүзгө талып атса, ушуну төмөндөтүп аласыздар. Мисалы караңгыда иштеп атсаңыз, аябай эле эң акыркыга чейин төмөндөтүп алсаңыз, көзүңүзгө яркость аз берет, көзүңүз талбайт. Бул жерден өзүнүн да демеси бар. Ночной свет деп туруп, саатын көрсөтүп койсоңуз, ошол саатка келгенде автоматтык түрдө түнкү режимге өтүп кетет. Жанагындай экранды кара кылып, яркость азайтып, ыңгайлуу жерлери бар. Андан кийин масштаб разметки деген бул сиздердин мониторго жараша болот. Эгерде мониторуңуз чоң болсо 125, 150, 175ке чейин кетет. Меники ноутбук болгон себептүү, өтө деле чоң болгон себептүү 100%га коюлуп турат. Бул өзү система автоматтык рекомендовать эткенине коюп берет. Сиз ушуну эле колдонгонду сунуштайбыз. Бирок мисалы мен 125 тандап көрөйүн. Жок, мен башкача колдоном десеңиздер, мына 125 аябай чоң болуп кетти. Мен оңго солго жылыш үчүн могу немелерди колдонушум керек болуп калат да. Да кошумча оңго солго келип турат. Бул мага өтө чоң болот. Ошол себептүү мен 100% деле коюм. Кээбиңиздер жанагындай зрение начар деп коебуз, ошолор ушинтип кошумча чоңойтуп колдонсоңуздар болот. Анын астында разрешение дисплея деп коет. Муну эч кандай өзгөртпөөнү сунуштайт элем. Биздин монитордун оң жак менен сол жак размерине жараша пикселдердин жайгашышы. Бул 1366га 768 дегени жана сүрөт деле айтабыз го, 3х4 деп, 3/4 деп сүрөттүн размери. Ал сантиметр менен айтып атпайсызбы? Бул жерде пиксел менен берилет. Бул дагы система өзү сунуштаган разрешенияны колдонгонубуз жакшы болот. Андан тышкары дисплейдин ориентациясы, нижний, альбомный, перевернутый кылып колдонсок болот. Бирок булар бизге кереги жок. Андан тышкары бир канча дисплей менен да колдонсо болот. Мисалы бир эле компьютерге, же болбосо бир эле ноутбукка 2 экран колдонсок болот. Же болбосо андан да көп экран колдонсок болот. Мисалы 2 дегенде кандай болот? Бир эле учурда 2 монитор сайбасаңыз болот дагы, бир мониторго бир белгилүү программаны жылдырып коюп алып, экинчи мониторго башка бир программаны коюп алып иштей берсеңиз болот.
Ошол учурда бул несколько дисплей деген колдонулат. Бул жалгыз эле монитор эмес, проектор дагы экинчи дисплей катары колдонулат. Мисалы, сиздин экранды проекторго кошуп атсаңыз, ошол жерде мындай параметрлер ачылат. Мисалы үчүн только эгерде эки экран сайылып туруп дагы сиз только экран дегенди басып койсоңуз, только сиздин экран гана иштейт, активдүү болот. А повторяющийся дегенди бассаңыз, сиздин экран бир учурда сиздин экранда дагы ачылат, проекторго кошуп аткан болсоңуз, проектордо дагы ачылат. Бул көбүнчө жанагындай сондорго барып калсаңыздар керек, же болбосо банктарга, ошол банктарга барып жанагындай адистердин маңдайына отурсаңыз, ошол өзү жазып аткан монитор өзүн карап турат, а сизги экинчи монитор карап турат. Ал жерде аты туура жазылып атабы, эмне ошолорду көрүп турасыз. Бардык эле жерде эмес, көп жерде бар. Ошолор ушундай эки экранды колдонот дагы. Көбүнчөсү ал жерде расширить деген колдонулат. Ал жерге экинчи экранга эмне көрүнүш керек экенин автоматтык түрдө настройкалап коюшат. Мисалы, презентация колдонуп аткан болсок, биз презентацияны ачып туруп, жанагындай показ слайдов дейбиз, F5-ти басып ача турган болсок, ал автоматтык түрдө экинчи экранга өтүп кетет. Анткени система ушундай курулган, мисалы, экранга колдонуп аткан болсок, бизге презентацияны демонстрация кылган кезде сөзсүз ал чоң экранда же болбосо презентацияны сөзсүз проектордо же болбосо жанагындай панель деп коебуз, ошону колдонуп аткан болсок, ошол жака көрсөтүш керек. Логика ушундай. Ошол себептүү экинчи расширить деген ушул учурда колдонулат. А только второй экран деген тандай турган болсок, сиздин мониторуңуз көрүнбөй калат дагы, экинчи кошулган, же ошо экранбы, же проекторбу, же панельби, же экинчи мониторбу, ошол гана иштеп коет. Ошол настройкаларды ушул жерден кылабыз. Бул мен чыгарган меню оңой ар бир жасап аткан иштин комбинация клавиш деп коебуз. Клавишалардын комбинациясы менен клавиатурадан да жасасак болот. Ал үчүн Windows клавишасы менен англисче P тамгасын бассак, могул чыгат. Проектировать деп ушул чыгып калат. Ушул жерден оңой эле колдонсок. Могул ичин ачып, мышканын оң жагын басып, параметр экранын басып ачпай эле, рабочий столдон эле, могул жерден туруп эле Windows менен P-ны бассак, көрдүңүздөрбү? Ушул ачылат. Windows деген кайсы десеңиздер, клавиатурада эң четкиси Control, андан кийин ушул жерде Windows жанагы меню пуск турат го главный. Ушул значок менен клавиша бар. А P дегенибиз англис эле P тамгасы. Дисплейден кийин звук. Бул үндө биздин учурда бир эле өзүнүн эле колонкасы чыгып турат. Эгерде кошумча жанагындай колонка сайылган болсо, бул жерде автоматтык түрдө экинчи колонка чыгып калат. Же болбосо HDMI кабелин сая турган болсок, HDMI кабелинде ал өзүнүн ичинде үндү кошо алып кетип аткан себептүү бул жерге HDMI порт деп ал кошо чыгып калат. Кыскасы, үн колдоно турган канча түзүлүш устройство бар болсо, ошонун баары ушул жерге чыгып калат. Кээде болот, онду Bluetooth'ка кошуп алсаңыздар, же болбосо Bluetooth менен наушникке сайып алсаңыздар, бирөө звонок келгенде телефондорго түз эле наушник үнү чыгат. А бирок телефонду кайра колго кармап туруп, громкостьту бассаңыздар, телефондун өзүнө кылайынбы, же громкий связь кылайынбы, же наушникке котороюмбу деп 3 вариант сурайт. Ошол сыяктуу үндү кайсы түзүлүштөр колдонуп атса, ошол түзүлүштүн баары ушул жерде пайда болуп калат. Үндүн чоң кичинелигин ушул жерде настройкалайбыз. Микрофон, ушул сыяктуу үнгө тиешелүү настройка ушул жерде. Андан тышкары бул жерде керексиз нерселер бар. Керектүүлөрүнө гана токтолоюн. Бул жерде питание и спящий режим деген бар. Байкасаңыздар керек, көп учурда телефондор, компьютерлерди узун бир убакта колдонбой калсаңыз, компьютердин экраны өчүп калат.
Анан келип же enterди басып же мышканы кыймылдатып мышканы бассаңыздар компьютер кайра күйүп калат. Ушул жерден настройкаланат. Меники азыр ноутбук болгон себептүү кошумча мындай кнопкалар бар. А эгерде сиздердики ноутбук эмес жөнөкөй компьютер болсо, при питании от батареи деген гана жер жок болот. Андан башкасы бар болот. Мисалы меники 5 мүнөт колдонбой кала турган болсом, азыр мен мышка кыймылдатып атпаймынбы, бир нерсени ачып жаап атам, муну уже колдонуп атат деп түшүнөт да. А бирок эчтеке движение жок, мен токтотуп коюп эле, эчтеке мышкага тийбей эле кечке сүйлөй бере турган болсом, анда компьютер 5 мүнөттөн кийин экраны жабылып калат. Спящий режим деп коебуз. Качанкы мышканы кыймылдатканда күйүп калат. Ылдыйынкысы болсо, биринчиси ошо жана 5 мүнөттөн кийин дегенибиз жөн эле светти коргош үчүн, эгерде батарейка колдонуп аткан болсо, ошо батарейканын ичиндеги зарядтын экономдош үчүн экран гана жабылып калат да. Мышка тийгенде иштеп кетет. Ылдыйынкысы 1 саат деп койсок, эгерде биз 1 саат компьютерге эчтеке тийбей турган болсок, бул демек же жумушта отуруп унутуп үйгө кетип калганбыз, же болбосо үйдөн эле иштеп отуруп конокко кетип калганбыз, ушул сыяктуу түшүнүктүү берет да. 1 сааттан кийин такыр эле спящий режимге өтөт. Мындайча айтканда, компьютер толугу менен өчөт, бирок ичинде иштеп тургандардын программалардын баарын да жаап салбайт. Мисалы сактабай турган документиңиз бар болсо, ал жабылып калбайт, бирок компьютер иштебеген режимге өтөт, спящий режимге. Спящий режимде мышка менен кыймылдатып койгондо эле ойгоно калбайт, сөзсүз мышканы баскылашыбыз керек. Тык-тык этип баскылап, же болбосо клавиатурадан enterди мынтип тык-тык деп же пробелди бир канча клавишаны басканда анан менин кожоюнум келди деп түшүнүп анан ойгонот. Ага бир канча секунда убакыт керек болот. Анан ойгонгондон кийин сиздин жана сакталып элек документтериңиз, иштеп аткан программаларыңыз толук жабылбай турганын көрөсүз. Андан тышкары бул жерде бир канча мүмкүнчүлүктөрү бар. Аларга көп токтолбой эле коелу. Андан өйдөрөөк келсек, эң үстүнө чыгалы вид деген бар. Видтин ичин ача турган болсок, бул могу көрүнүп турган значокторду крупный значок деген басып көрсөк, азырына мондай кылып көрсөк, базырайт көрсөтүп берет. Обычный турган болсок, мындай кылып көрсөтүп берет. Бул жерден мелкий деген тандай турган болсок, меники көбүнчө ошо мелкий дегенди колдоном. Бул ар ким өзүнө кандай ыңгайлуу болсо ошону пайдаланат. Бул кээ бири жанагындай жакынды көрүшү мүмкүн, кээ бири алысты көрүшү мүмкүн, ар кимдин көзү ар кандай болушу мүмкүн да, ошол учурга ыңгайлуу. Анан ушул жердегилердин өзүнүн катарлаш жайгашуу активине берсек болот. Автоматически кой дей турган болсок, бул жерде алфавиттик тартипте жайгаштырып коет. Аны койбой койсок, керектүү биз өзүбүз каалагандай коюп алабыз. Мисалы азыр карасаңыздар, менде К биринчи, А экинчи, андай М үчүнчү тартипте турат. Бул мен каалаган тартипте жайгаштырган үчүн. Сиз автоматтык деген тандап койсоңуз, алфавиттик түрдө жайгаштырат. Могу сол жакта тургандардын баарын бияка катары менен жайгаштырып коет. Бул жерде отображать значки рабочего стола деген турат. Ушуну эгерде биз баса турган болсок, азыр мына птичка коюлуп турбайбы, бул басылып турат. Баса турган болсок, могу рабочий столдогу значоктордун баарын алып таштайт. Отображать болбой калды. Не отображать болуп калды. Отображать деген кайра турган көрсөтүп коет. Кийинкиси сортировка. Аты менен сортировка кылсак болот, размери менен, тиби менен, анан өзгөртүлгөн датасы менен сортировка кылсак болот. Аты менен дегенде алфавит жайгашат, размер менен дегенде эң биринчи чоң көлөмдөгү, андан кичирээк көлөмдөгү файлдарды, эң этегине акыркы кылып аз эле көлөмдөгү значокторду, файлдарды жайгаштырат. Тип менен десек, ярлыктарды өзүнчө, Word программасына түзүлгөндөрдү өзүнчө, папкаларды өзүнчө,
Excel'de өзүнчө, видеолорду өзүнчө, сүрөттөрдү өзүнчө кылып сактап берет. Мисалы, тип элемент алып сактай турган болсок, сүрөттөрдү өзүнчө кылат дагы, өзүнчө дегенибиз катары менен. Ошо сүрөттөрдү алфавиттик тартипте жайгаштырат. Андан кийин видеолорду алфавиттик тартипте жайгаштырат. Бул дагы иштөө кээ бир учурда өтө ыңгайлуу болот. Дата изменение дей турган болсок, эң акыркы өзгөрүлгөн дата биринчи жайгашат, андан кийин мурдараак өзгөрүлгөнү, анан акырында такыр эле колдон көптөн бери өзгөрүлө элек папкалар ошол жерден жайгашат, эгерде дата менен дегенди тандай турган болсок. Обновить дегенибиз баарыбызга түшүнүктүү, ушул жерде обновить этет. Обновить дегенибиз кайрадан жаңылайт деген сөз. Бул кайсы учурда керек болот? Мисалы, биз бир жаңы программаны установка кылсак, ошол программанын ярлыгы ушул жерге келип жайгашат. Ярлык дегенибиз, азыр ярлык деген экенди айтам. Мисалы, могу Zoom деген программанын ярлыгы. Ушуну азыр 2 жолу бассак, Zoom программасы ачылат. Ошо Zoom программасын могу пускка кирип, бул жерден Zoom'ду таап, ачкандан көрө, могу кыска, короткий путь деп коебуз, ошол Zoom программасынын жайгашкан жерин көрсөтүп берген нерсени ярлык деп айтабыз. Мисалы, свойствосуна кире турган болсок, бул мына сынын ичинде, админ деген папканын ичинде, могунун ичинде, Zoom'нун ичинде, могу Zoom exe деген файл экен, көрдүңүзбү? Негизи ушул папкага кирип, анын ичинен могу папкага кирип, анын ичинен могу roaming, анын ичинен Zoom ичине, анан могу Zoom exe деген файлды ачкандан Zoom'га киришибиз керек да. Бул өтө узун болгон себептен атайын ярлык колдонобуз. Ярлык деген ошо керектүү программанын же болбосо керектүү файлды биз оңой эле ачып алыш үчүн ошол файлдын биз көбүнчө ссылка деп айтып колдонуп калбадыкпы, шилтеме деп. Ошо шилтемеге бир аз жакындап берет. Шилтеме деп эмес болуп калат. Шилтеме интернет сайттарда ярлык программа. Жаңы орноткон ярлыгы рабочий столго түшүп керек болот. Рабочий столго түшпөй калса, мышканын оң жагын басып, обновитти басканда ошол микрофонду өчүрүп алсаңыз. Могу микрофонду өчүрбөй калганда мен менен кошо жарыш сүйлөп калып атасыздар да. Бир аз узунураак болуп кетти окшойт. Бир кичине физ минутка жазап алалы, кандай дейсиздер? Мен эмки оюнтарда ушундай эс алуу учурунда дагы иштей турган атайын заданиялар даярдап коем. Ошолорду аткарып иштей турам. Бүгүнкүдө кыскача физ минутка жазайбыз. Мен азыр экранга чыгарайын, ошону эле кайталайсыздар. Кандай дейсиздер? Аны деле YouTube'дан эле кое калабыз. Бул өтө узун эмес, 2 минутка жетпейт. Баштадык. Кайталайбыз баарыбыз. Зоого чыккан жок. Апей үнү чыккан жокпу? Мен азыр. Звугун чыгарып башынан коюп бересиздерби? Ооба, секунд. Урматтуу айымдар, биринчи сабак бир аз мындай эме болот.
сложный болуп көрүнүшү мүмкүн силерге, угулушу мүмкүн. Бирок бир аздан кийин, 1-2 сабактан кийин баарын түшүнүп, билип эметип каласыңар. Звуктун бере кереги жок. Көрүп атпайсызбы? Ооба. Ооба, деле кереги жок экен. Эмки сабакка звук менен кылып беребиз, Жайнак агай. Ооба. Жайнак агай, сиз деле турбайсызбы? Пример көргөзүп бербейсизби бизге? Биз азыр онлайн сабак болуп аткан себептүү көбүнчө кичине жибитип алайын дедим. Эми калгандарын көзгө жазайбыз, Жакшы. Көзгө дагы белгиле анда, көзгө да жазайлы. Өйдө алды. Көзүбүздү ачып чабабыз, ачып чабып эс алып алабыз. Көз жумуп, эс алып, кайра чабып. Алыс жерде карап, кайра көз жумабыз. Алыс жерде карап, ичке карайсың, кайра көз жумабыз. Эми бийлеңиздер, кичине. Ыр жок эле кандай кылып билебиз? Эмки жолу жакшы ыр коюп бериңиз да. Ооба, мен болду, ушунчалык эле болчу. Мен ойлойм, бир аз болсо дагы жигип калдыңыздар. Анча-мынча уйкуңуз келип аткандар, уйкуңуздар ачылып калды болуш керек. Ошондой болдубу? Жакшы болду, аябай жакшы болду. Бир 2-3 мүнөт эс алуу кылалы. Кичине баягы кол бутуңуздарды чоюп алыңыздар. 2 мүнөт эс алуудан кийин кайра уланталы. Анда мен сүйлөп турайын битке. Урматтуу айымдар, эмне кызыктуу үйрөндүңөр? Азыр эмне жөнүндө Жайнак ага айтып берди? Ким бөлүшүп, микрофондорго күйгүзүп, мындай бир сүйлөшүп албайлы, бир 2 мүнөт болсо дагы. Аябай көпкө чейин сүйлөп отурдук да, угуп. Азыр Жашнакай дисплей жөнүндө айтып берди, компьютер жөнүндө айтып берди, тарыхы жөнүндө айтып берди кыскача. Ошо компьютердин түзүлүшү боюнча айтып берди. Системный блоктун ичинде эмне бар, экран. Анан аябай жакшы ошо дисплей жөнүндө айтып берди. Экрандын ичинде кандай функциялар бар. Аны экранды кандай кылып чоңойтсок болот, кичирейтсек болот, кандай кылып настройка кылсак болот, үнүн, тилин, ошонун баарын Жашнакай айтып берди. Ошону дагы силер үйдөн записти кайра көрүп, жакшылап, өзүңөр дагы аракет кылып, дисплейди чоңойтуп, кичирейтип, списоктарды ичиндеги мындай рабочий столдо турган списокты квадратик кылып коюп, кайра список кылып коюп, ар кандай практика кылып, подкреплять этип турушуңар керек да, обязательно. Анткени материал аябай көп болот. Негизи аябай көп болот. Ошо силер дагы ошо Жайнак агайдай болбосок дагы эми ошол компьютер менен жеңил мынтип иштешип кеткендей болуш керек да. Ошон үчүн деген үйгө келгенден кийин ушул аябай жакшы болуп, жарым саатта эле аябай көп жакшы информация берди Жайнак агай. Ошо мен дагы көп нерсени, 1-2 нерсени билбептирмин. Ошо тил боюнча, жанакы часовой пояс жөнүндө кандай кылып настройка кылып, компьютерди кандай кылып иштеп баштаганга, кандай шарт түзүп алганга. Анткени деген көп кишилер презентацияны кыларын кылып алып, анан чыгара албай, аны күйгүзө албай, ошондой проблемалар менен мындай кездешебиз да такай. Ошол көп жакшы нерселерди айтып берди. Ошону сөзсүз үйгө келгенден кийин запистерди карап, үйдөн дагы машыксаңар болот. Дагы могу азыр отурасыңар да, компьютерлар алдыңарда турат. Ошол 5 минуткаларды дагы аракет кылып, эми мен сүйлөбөйм да кийинки 5 минуткалардачы. Ошо кийинки 5 минуткаларда ошолорду эме айткан нерсени практикага мынтип колдонуп, өзүңөр мышка менен ачып, көрүп, дисплейди мындай ошо берген материалды практикага колдонгула, Жайнак эмеси болот, записи. Рахмат.
ооба запись болот. Мен ушу кандай кылсам, YouTube'га жайгаштырып ссылкасын берип турайынбы? Сабак сайын же кандай? Ооба, ошондой кылсын. А то файл бойдон бергенде дагы бир аз Жок, классрумдарга киргизебиз да, классрумдарга киришет анан. Email качан түзүлөт? Email ушу классрумга доступ ссылка берсек, сабак номер 1 деп ошол жерге видео запись, анан суроолор, домашний задание кылып киргизсек, же аны сүйлөшпөйбүз. ар бир катышуучу электрон поштасын берсе, мен классрум кылып бат эле түзө койсок болот. Аны же болбосо ошо бүгүн почта ачканды үйрөнүп, почта ачып берип койбойлубу? Же сабактын аягында, же көбүрөөк болуп калабы? Эми жанагы өзүңүз эми сиздин сизди угабыз да кандай десеңиз, ошондой кылып эме кылабыз. Мейли анда азыр почта ачалы, анан ар бири почта ачсын, эми бул домашний задание болот да, ошо поштасын мага жеткиришсе, мен Google Classroom'га кадимгидей класска жайгаштырып, анан Ооба. Ошо сонун болот да, силер деген почтаңар менен классрумга кирип, сабак номер 1 деп кирип, ошол жерде видео запись болот, домашний задание болот, баарын окуп, карап, эме кыласың. Ошон үчүн почтасыңыз Gmail'дан азыр почта ачканга, как раз ушу почта ачканды үйрөнүп алабыз. Саламатсыздар. Эме сиздин жанагы сиздин сабагыңыздын эмесине, планына бузуп койгон жокмунбу? Жок, ушундай кошумча сунуштар болсо, ачыкпыз, дайыма айтсаңыздар болот. Саламатсыздар. Жайнак Хусейнович, биздин бар эмейлдерди сизге жөнөтүп эле коебузбу, эгер бар болсо? Ооба, кимде бар болсо болот, колдонуп жүргөндөр. А жоктору ошо мен азыр ачканды берсейра көрсөтүп берем. Кадимки электронный поштабыз да? Ооба. Gmail болуш керек почта, туурабы? Жанагы Gmail болуш керек да почта? Ооба, Gmail болуш керек. Эми азыр эле шарт эмес, бирок азыр мен Gmail'ди көрсөтөм. Не бол, анда уланталыбы, баштай берелиби? Баштайлы. Мен дагы эле экранды делete кылайын. Менин экраным көрүнүп атса, мондай кылып Google'ды ачабыз. Google дегенибиз Google Chrome'ду ачабыз да. Бул Google дегенибиз кадимки эле поисковый система. Ушу Google компаниясынын өзүнүн браузери бар. Кийинчерээк интернет деген темага келгенде браузер деген эмне, ошол тууралуу кеңири түшүндүрүп берем. Ошол кезде ушу Google Chrome жөнүндө дагы айтып өтөбүз. Эгерде сиздер иштеп аткан компьютерде көбүнчө аккаунт бар болот, же башка эле кишиники, же болбосо балким кээ бириңиздердики өздөрүңүздөрдүкү, ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен жаңы түзгөндү эле үйрөтөйүн. Бул жерде 3 точканы басып туруп, добавить профиль дегенди бассаңыздар, эң оңой жолуна качырып атам да мен. Ошол жерден сурайт. Бар аккаунтту киргизесизби, же болбосо түзөсүзбү деп. Ошол жерден входту базасыздар дагы, аккаунт сураган жерден регистрация дейсиздер. Жерден мына сурайт. Эгерде аккаунт бар болсо жазып киресиздер. Азыр баарыбыз бул деген создать аккаунт дегенди базабыз. Көрдүңүздөр, жаңы аккаунт түзөбүз. Ушул түзгөн аккаунтту негизи эстеп калгандай болуңуздар, колдон келсе блокнотко чекесине жазып алыңыздар. Муну өтө көп жерде колдоносуздар. Ушу биздин сабагыбыз бүткөнчө колдонобуз. Кийин ушу биздин сабагыбызга доступ алыш үчүн дагы ушул аккаунт менен киресиздер, жанагы Google Classroom'га. Бул жерден басканда сурайт, өзүңүзгө же балагабы, же болбосо жумушка же бизнеске деп сурайт. Биз азыр для личного использования дейли. Анткени бул жерде бизнеске дей турган болсок, кошумча банковский карточкаларды да киргизишибиз керек болот. Балага дей турган болсок, бизде бир канча ограничение бар болот ал доступта. Бул өтө туура нерселер, анткени жаш бала кирбей турган сайттар болот, контенттер болот атайын.
ошолорго бул система ушул аккаунтту колдонуп аткан кишиге автоматтык түрдө ограниченияларды берет. Имя дейт, кандай кылсак мен өзүмдүкүнө жазып берейин, Жайнак дейт. Муну кыргызча эле жазсак болот, кадимгидей эле. Фамилия дейт. Ибрагимов. Кааласаңыздар, отчество алып жазып койсоңуздар болот. Андан кийин далее дейбиз. Туулган күнү сурайт. 12 январь. Ар ким өзүңүздөрдүн жылыңыздарды жазасыздар. Мен өзүмкүн туура жазып атат экен деп ишенип отурбаңыздар деп коем. Анан пол, эркекпи, аялбы ошолорду сурайт. Аял киши өзүнүкүн, эркек киши өзүнүкүн тандайт. Анан далее дегенди бассаңыздар, бул система өзү сунуштайт. Бул электрондук почта деген кадимки жана үйдүн адреси сыяктуу. Мисалы үчүн бир шаарда же болбосо бир айылда бир адрес менен эки үй жайгашпайт. Же болбосо эки башка жерде окшош адрес болбойт эч качан. Мисалы үчүн Бишкек шаарында деле Токтогул көчөсү 68 деген адрес бар болсо, Бишкек шаарында Токтогул көчөсү деп туруп 68 деп дагы экинчи адрес болушу мүмкүн эмес да. Ушул сыяктуу уникалдуу болуш керек. Ошол себептүү сиздерге могу бош аккаунт бар экен деп өзү сунуштайт, бирди, экини. Эгерде сиздерге ушул сунуштаган аккаунт жакса, жачы меники Ибрагимов Жайнак gmail.com деген сунуштап атат. Ушундай кылып ачасыңбы деп. Же болбосо мына Жайнак Ибрагимов gmail.com деген сунуштап атат. Эгерде мага жакса, туура көрсөм, ушуну тандайм. Ооба, могу жакты деп туруп далее дегенди басам. Эгерде мага бул жакпаса, жок мен өзүм собственныйым жазам деп туруп тичке койсом сурайт, кандайды каалайсыз деп. Мен мисалы үчүн бул Жайнак дегенди Z менен жазып атпайбы? Жок, мен мондай Жайнак деген англисчеге электрондук почта сөзсүз латын тамгалар менен жазылыш керек, англисче тамгалар менен. Мондай Жайнак деп жазгым келип атат. Жайнак @gmail.com дегим келип атат. Анан далее дегенди бассам, бул жерге мындай кызыл болуп чыкты. Кызыл деген көңүл бургула деген сөз, Демек бул жерде катачылык бар деген сөз. Ылдый жакта чыккан сообщение окусак, это имя пользователя уже используется дейт. Бул Жайнак деген ат башка бирөө тарабынан колдонулуп атат дейт. Башканы колдонуп көрүңүз деп атат. Көрдүңүзбү? Эгерде Жайнак деген башка бирөө колдонуп атса, мен да Жайнак дегенди ачканда мага мүмкүнчүлүк берип ачып берип койсо, башка бирөө сиздер Жайнак деген поштага кат жазсаңыздар, кимибизге барышыбыз керек? Мындай поштадан эки болуп калса, эки жака тең баш керек болуп калат да. Бул туура эмес нерсе болгон себептүү бир окшош ат менен эки почта же үч почта ачканга мүмкүнчүлүк бербейт. Түшүндүңүздөр, Биздин поштабыздын аталышы уникалдуу болуш керек. Кайталанбаш керек. Демек, Жайнак деп туруп, мисалы үчүн ABC дегенди кошуп койсом, бул бош экен. Көрдүңүздөрбү? Азыр менин поштамдын аталышы Жайнак ABC @gmail.com болду. Эми пароль ойлоп табабыз. Паролду дагы эле мен 1 2 3 4 5 анан ABC деп койгум келип атат. Бул паролду ар кимиңиздер өзүңүздөр каалагандай коюшуңуздар керек. Бирок ушул паролду унутпагандай коюшуңуздар керек. Кээ бири жөн эле сандар жазып коет, 1 2 3 4 5 6 7 8 деп. Бул башка эле кишилер стандартный пароль деп коет. Мисалы үчүн меники дагы 1 2 3 4 5 ABC деген стандартный пароль да. Ушуларды жөн эле терип көрөт. Ошентип терип көрүп кирип кетиши мүмкүн да. Ошентпеш үчүн сиздер 1 2 3 4 5 сиздер атыңыздарды кошуп, балким башка бир сүйгөн тамагыңыздардын атын кошуп, же болбосо жакшы көргөн жигитиңиздердин атын кошуп дейбизби, цифрларды кошуп, колдон келсе жанагындай илеп белги, собачка дейбиз, маймылча, электрондук маймылчаларды колдонуп, паролду жазганыңыз жакшы болот. Чоң, кичине деген белгилерди колдонуп. Ошолорду колдонсоңуз,
жөн эле сиздин аккаунтуңузга киргиси келген бирөө ача албайт деген сөз. Мен азыр показать пароль деп көрсөтөйүн. Менин пароль 1245 ABC болду. Анан далее басабыз. Барган сайын улам өнүгүп баратабыз да. Азыр мен тамга цифра колдондум, мен символ колдондум. Мен илеп бергени кошуп коеюн. Жалаң цифра менен пароль кабыл албайт экен, же жалаң сан менен. Цифра сан менен да кабыл албайт экен, сөзсүз символ кошушубуз керек экен. Көрдүңүздөр, цифра, сан, цифра андан кийин анан илеп белгисин коштум. Эми далее дейин. Система кабыл алды. Андан кийин телефон номер. Бизде Кыргызстандын желеги тандалып турат. Жаңы келип аткандар бар окшойт. Бүтүп калды окшойт. Коштум. Бул жерге телефон номер жазабыз. Мен азыр өзүмдүкүн жазайын. Түз эле берки 0дөн баштап бергөчтөй жазабыз. Эмнеге 996-ны жазган жокпуз? Анткени бул жерде Кыргызстан деп тандалып турган себептүү өзү 996 бар бул жерде, көрдүңүздөрбү? Мисалы, Россияны тандай турган болсо, мисалы биз тандабайбыз да. Ал жерде Россияда +7 деген номер өзү автомат түрдө бул жерде бар болот. Бул жерде мына Кыргызстан деген тандалып турган себептүү +996 бар өзүндө, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сразу эле 706 деп өзүбүздүн номерди жазып баштайбыз. Анан бул телефонду мен өтө көп колдонгон себептүү бир аз маселе жаралышы мүмкүн. Болбой эле 996 деп жаздырган алды окшойт. Бул мен ойлоп атам, менин телефонум көп жерге байланганда, менде бир канча аккаунттарым бар. Ошого мүмкүндүк бербей атат окшойт. Ушул жерге өзүңүздөрдүн телефон номерин жазгандан кийин далее бассаңыздар, введите код деп чыгат. Сиздин телефонуңуздарга код келет. Ошол жердеги, мисалы үчүн 4 цифралуу 1234 деген номер келген болсо, цифра келген болсо, ошол цифраны бул жерге введите код деген жерге терсеңиз, эгерде туура терсеңиз, сиздин поштаңыз ачылат. Түшүндүңүздөр, код сурайт. Бул жерге далее басканда ошондо поштаңыздарга эле телефонуңуздарга келген кодду терсеңиздер, ооба, чын эле ушул телефондун, ушул номердин ээси сиз экенсиз дегенди деп ишенет дагы система. Анан сиздерге кадимки почта ачылат. Аккаунт ачылгандан кийинкисин көрсөтөйүн. Аккаунт ачылганда мектеп кирип кетесиздер. Мондай мүмкүнчүлүктөрдүн баары ачылат. Сиз аккаунт ачкандан кийин сиздин аккаунтуңуз жөнүндө ошо панель администратор деп коет, почта, Google Диск, анан мына биздин колдоно турган Google Classroom. Эмки сабактарда толук настройка болуп бүткөндө бул боюнча дагы айтып берем. Google документ, Google таблицы, презентация, календарь, чат. Азыр мына биз колдонуп аткан, могу сабак өтүп аткан онлайн платформабыз Google Meet. Аккаунт ачыш менен ушунун баарына ээ болосуз. Ушунун баарын колдонгонго мүмкүнчүлүк аласыз.
Анан сиз аккаунтуңуз кайсыл экенин көргүңүздөр келсе, оң жагын базасыздар дагы, могу үстүнө белгиленип турган сиздин аккаунтуңуздар болот. Мисалы аккаунтуңуздарды бер дей турган болсо, ошол жанагы аккаунтту копировать деп туруп, WhatsApp группага болсо ошол жерге жибересиздер. Сиздерден кандай метод менен чогултса, ошол жерге ошол аккаунтуңуздарды бересиздер. Сиздин аккаунтуңуздар менен Google Classroom'га киргизгенде, бул Google Classroom деген азыркы мектепти элестетсеңиздер, мектепте кадимгидей эле окуучулар келет, парталарга отурушат, анан мугалим бер жактан сабак өтөт. Ошол сыяктуу Google Classroom'га киргенде сиздерге атайын доступ берилет. Мен эмнени жайгаштырсам, сиздер ошо Google Classroom аркылуу ошого доступ аласыздар. Балким задание деп аткарыңыздар деп бир файл берген болсом, сиздер Google Classroom'дан аткарып эле кайра эле ошол эле жерге жүктөп коесуздар. Аны мен ошол жерден эле өзүмдүн компьютеримен ошонун баарын көрүп алам. Атайын WhatsApp группага жиберип, бир нерсе кылыштын кереги жок болот. Google Classroom'ду ачасыздар, берилген тапшырманы аткарасыздар, кайра ошол эле жерге сактап коесуздар, жүктөп коесуздар. Мен бул жерден көрүп алам. Кадимки мектептин онлайн формасы десек болот. Колубуздан келеби, аракет кылабызбы почта ачканга? Кимде уже буга чейин колдонуп аткан поштаңыздар бар болсо, ошону жибересиздер. Кимде жок болсо, жаңы почта ачып, ошону жибересиздер. Мен ошонун негизинде баарыңыздарды Google Classroom'га каттап отургузам. Кимде кандай суроо, сунуш? Саламатсыңар, бул Кара Балта райондук китепканасынан. Биздин окуучулардын көпчүлүгүнүн баары эле почталар бар экен, gmail.com. Анан кайсы группага жөнөтөлү? Биздин ар бир регион боюнча группага бөлүп койду. Сиз көрө аласызбы? Жок, мен өтө көп группа болуп кеткен себептүү мен жок болуп атам. Сиздер алдыга администраторларды чогултуп туруп, берки группаларга жиберсе, ал жерден мен көрүп алсам болот. Баарын чогултуп туруп, катышуучуларды берсе, мен ал жерден алар мага жиберсе, мен түзүп алсам болот. Мисалы, сиз кайсыл жерде дедиңиз азыркы? Кара Балта. Кара Балта шаары. Сиздерде ким администратор? Мен Сейил. Сейил Мелисовна дейт, Сиз ошо катышуучулардын аккаунттарын чогултасыз. Бир файлга дейсизби, Excel'га дейсизби жазасыз. Анан берки жалаң администраторлор болгон группа барбы? Же болбосо бул мээрим эже менен болгон группаңыздар барбы? Бар. Регион боюнча бөлүп түзүлүп турду. Ошол жерге жиберсеңиздер, мээрим эже мага жиберет, анан эң оңой жолу ушул болот го дейм. Бул аккаунттар мага жетсе, андан кийинкилер ар ким ошо өзүнүн классрум менен да иштеше беребиз. Суроосу болсо дагы, тапшырмасы болсо дагы кийин уже WhatsAppка жиберишин кереги жок болот да. Ал тууралуу мен кийинки сабактарда көрсөтүп берем. Кандай иштейбиз, эмне болот, жеңил болот нажа. Хорошо. Анда биз Ош шаары немеде бизде уже келечек айым деп неметип коюптур, ошол жерге жөнөтүп коесуз, сиздерге ошол жерге. Жок, келечек айлык өкмөтүнүн бир эле аккаунтта. Келечек айымы ошо өзүбүздүн группага жөнөтүп коебуз да. Жок, ошо администратор чогултуп туруп, бир файл кылып туруп мээрим эжеге берсеңиздер, ошо тезирээк болот. Мээрим эже мага берсе, анан мен киргизип алсам. Анда бүгүнкү сабагыбызды ушунча жерден токтотолу деп сунуштап атам. Кандай дейсиздер? Азыр суроо бар экен, сиздер неме участницадан. Саламатсызбы, берген билимиңизге рахмат. Мен мындай суроо берейин деп аткам. Үйдө өзүбүздүн ноутбугубуз бар, онлайн эле катышсак болобу депчи. Мээрим эже угуп атасызбы? Барсызбы?
Бул баласы менен келди да, кичине баласы бар экен. Колумда ляля менен келип атам, эшикте жамгырдап жатып атат, ар кандай ситуация болуп калып атат. Ошо Бул боюнча уюштуруучулар тагыраак жооп берет да. Айсулуу эжекебиз, Мээрим эжекебиз барсыздарбы? Да, саламатсыздарбы? Ой, саламатсыздар деп коем. Ушул суроого жооп берип коесузбу? Эжеке саламатсызбы? Онлайн. Уктум. Онлайн боюнча мындай болуп атат да, не у всех дома есть компьютер, во-первых. Во-вторых, текшере албайбыз да, анан кийин домашний заданияларды кылып атабы, кылган жокпу. Анан ошол онлайнды негизи болбойт го, кыла эмете албай, текшере албай калабыз го деп ойлоп атабыз да, ошон үчүн офлайн эле келип окуганга аракет кылсаңар жакшы болот эле да. Анткени келгенде система администраторлор бар, ордор помогут, покажут. Ошондой да. Ошо мен үйдө ноутбугум бар, азыр могу ляля менен келип отурам. Андан мен алыскы райондон келдим атайын, окууга катышамын депчи. Жакшы билим алдым, рахмат. Постоянно келе албай калсам да, монда арасында онлайн катышып турсам деп сурайын деп аткам. баласы бар экен да. Сиз кайсы райондонсуз? Мен Алай районунан Ош областка келип катышып атам. Ошто город Ош шаарына келип катышып атам. Шаарга. Анда ошо өзүңүз группаңыз бар эмес беле WhatsApp'ка? Ошол жерге жазсаңыз. Атыңыз ким? Нурпери. Нурпери, ошол жерге жазсаңыз, ошол группага. Алай району. Хорошо. Дагы суроолор барбы? Кол көтөрүп аткандар бар. Мен Семин районунан болгондо бүгүн сабак болмок, 3:30 сабак болгон жок да. Анан кийин сабактар болобу? Офлайн. Сабактар болот. Бүгүн деген системный администратор 2 ЦГЦОну карайт да. Эмени Семин менен Орловканы. Анан бүгүн Орловкага барып, ача албай калыптыр. Орловкада ачылбай. Ошон үчүн кечирим суранабыз, ошол эмки бүт сабактар калгандары болот. Сөзсүз болот. Биздин админ ким болуп калды? Ошон Орловканын админи ким? Сиз группаңыз бар, WhatsApp группаңыз барбы? Ошол WhatsApp группага жазсаңыз, администратор же группа. У меня нету. Меня не добавили. Нету вас? Группу? Да. Ага. Азыр так, кандай кылып эме кылсак? Азыр чатка жаза аласызбы өзүңүз номер телефонуңузду, анан кийин телефон номера и имя. Можете на WhatsApp написать? Да. Ой, не на WhatsApp, а вот в чат текущего сейчас. Айсулу, все, мы вас добавим. Вы откуда? Да, еще можете добавить номер, еще один номер. Да, тоже, да. Напишите все. Напишите номер телефона, вас добавят. И район напишите сразу. Кимин, да, это? Кимин, Орловка. Оба. Кимин, Орловка. Напишите, пожалуйста, Кимин, Орловка. Да, келиңиздер. Жанагы ишкерлик боюнча да айтылган болчу да, жарыяда. Ошол боюнча да маалымат бересиздерби? Бүгүн жалаң 8 модуль боюнча айтылат деп агай айтты. Ошол боюнча маалымат сурайлы экен. Да. Эң биринчиден микрофондорду өчүрүп коесузбу лишний. Эң биринчиден курс называется «Основа компьютерной грамотности». Бирок биз параллельно ошол жанакы айым ишкерлерге, микро малый бизнес будем проводить курсы по искусственный интеллект, анан кийин предпринимательство, как готовить бизнес-план. Бирок алар деген основа компьютерной грамотностьтан тышкары болот, алар балким вебинарда суббота сайын болот, ал жөнүндө дагы жарыя кылабыз. Силер деген жакшы предприниматель болуш үчүн самое главное компьютерди аябай жакшы билишиңер керек да. Компьютер менен жакшылап өздөштүрүп алсаңар, анан бизнес-планды кандай кылып түзүш керек, проекттерди кандай кылып түзүш керек, презентацияларды кандай кылып даярдаш керек, жана искусственный интеллектти баарыңар угуп атасыңар, ошол эмне кандай кылып колдонот, ошол өзүңөрдүн иши тиричилигиңерди кылып атканда ошо искусственный интеллектти кандай кылып, эмне кылып
өзүңөргө мындай жумшасаңар болот. Ошолор дагы обязательно беребиз. Аны деген суббота сайын вебинарлар болот, 1 сааттык вебинарлар. Аны үйдөн эле онлайн киресиңер, онлайн өткөрөбүз. Андан тышкары дагы приглашенный лекторлар болот. На тему бир лекция тема здоровья болот, женское здоровье, чекап убактысында кандай кылып туруш керек, кайсы дарыканага барып кандай эмне кылыш керек, өзүңөрдүн диагностика кылып өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдаш үчүн. Дагы бир лекция обязательно вебинар составление резюме болот. Резюмени кандай кылып түздөш керек, кандай кылып эметиш керек, кандай кылып собеседование барыш керек, эмне кылыш керек. Дагы бир вебинар психология, и взаимоотношения в семье болот. Балдар менен и подростоктор менен кандай сөз табышуу, кандай проблемалар бар, ошо бир вебинардан. А искусственный интеллект менен предпринимательство, составление бизнес-плана 1-2-3-4 вебинар болот. Алар деген могу курстан тышкары суббота сайын 1 саат группаларга жазабыз, аны үйдөн эле онлайн подключение кылып окуйсуңар. Ал отдельно вне курса. Бирок курстун ичинде, вне курса компьютерной грамотности, отдельно бирок бүт долбоордун ичине кирет да. Дагы кандай темалар кызыктуу болсо, гостевой менен мындай гостевой вебинар дагы чакырсак болот. Гостевой лекторларды, кайсы тема силерди кызыктырса, ошону жазсаңар, биз суббота сайын силер каалаган дагы мындай жакшы инсандарды чакырып, жанагы Wildberries'ке чыгам деп, же жакы швейный жакшы биякта уже бир 500-600 машинка койгон эжелер, айымдар бар. Уже аябай чоң экспорт кылып, балким ошолордон бир совет алышыңар, мындай уккуңар келет. Ошо өзүңөр дагы жазгыла, с кем вы хотите познакомиться, кого послушать. Балким здоровье тема силерге кызыктуу болот. Бир лекция обязательно здоровье жөнүндө болот. Саламатсызбы, Мерим? Саламатсызбы, агай? Саламатчылык. Мен дагы ошо онлайн тууралуу билейин дегенде, менин да кичинекей кызым бар, анан ден соолуктан дагы азыр үйдө болуп атам, бутумда гипс бар да, ошого аябай окуп, ушуну иштеп кетишим керек болуп атат. Бирок барганга мүмкүнчүлүгүм такыр болбой атат. Үйдөн окусам болобу? Урматтуу айымдар, ушундай исключительный гана случайларга уруксат бере алабыз. Ушу кичинекей балдар менен эми по состоянию здоровья келе албагандарга. Телефондоруңарды ушу чатка жазып койсоңор, биз андан кийин силер менен байланышабыз. Мындай жеке мындай в виде исключения. Ошол. Андан кийин бүгүн биринчи сабак, еще эртең, завтра праздник, бир аз если где-то кемчиликтер кетсе, мындай иштин башталышы, анан кийин негизи биз материал даярдаган материалыбыз аябай көп, аябай кызыктуу, аябай негизи керектүү, жашоодо керектүү материалдар бар. Ошон үчүн бүт сабактарга келип бериңиздерди өтүнөбүз. Дагы суроолор барбы? Сообщениени карасаңыз, чатты карасаңыз, суроо бар. Кандайсыздар, курс канча ай болот, анан акчасы канча? Бул акысыз курс, акысыз. Бүт келип эле окуп, ошо үйрөнүп алгыла. Биз бүт материалды баарын беребиз. Силерге ушул видео курстар силерге калат, знания калат, сертификат беребиз. Курс 3 ай болот. 3 айда ушул көп жакшы маалымат алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Дагы суроолор барбы? Если будут какие-то предложения, вот, например, вы же на местах предложения, какие-то дополнения, өзүңөрдүн группаларыңарга жазгыла, балким где-то что-то мы упускаем, обязательно пишите. Анан дагы мен айтып кетет элем, дагы биздин партнерлорубуз бар, биздин ушул долбоорду колдоп кеткен, это фонд Агахана, Accelerate Prosperity деген компания, фонд, ушул бизге дагы мүмкүнчүлүк берди. Анан Канский шиферный завод,
Рустам деген жетекчисине чоң рахмат. Ошол да бизди колдоп кетти. Анан ЦИК чоң рахмат, ушул предоставили помещение. Системный администратор, биз баарыбыз ошо организатор болуп, чогулап, көп аябай чоң команда негизи ушул долбоорду уюштуруп, ушуну сизге тартуулап бергенге 1-2 айлык жумуш болду. Көп кишилер ушуга мындай бир көп эми салымын кошту да. Анан ушу волонтерлор бар, 15 волонтер, жаш балдар, кыздар ушул 1 айдан бери спискаларды түздөп, ушул баарына силерге аракет кылып атат. Компьютер жок, к сожалению, болбойт. Силер деген компьютер жок, кандай кылып үйрөнөсүңөр? Силер, например, чабак ура албайсыңар да, көл жок болсо. Туурабы, кантип үйрөнөсүңөр? Чабак урганды үйрөнө албайсыңар да, көлгө кирбесеңер, кандай үйрөнөсүңөр? Компьютер жок, ошондой эле. Биз компьютериңар жок болсо, ошо үйрөнө албай каласыңар да. Поэтому это бесполезно. Силер дагы могу окуп кеттиңер, окууга келип, мындай урокко келип, угуп кетип калып, эчтеке кылбасаңар тоже бесполезно. Аны эми калп эле убакыт короттуум эле болуп калат да. Ошон үчүн окугандан кийин үйгө келип, же ошо сабак учурунда обязательно өзүңөр дагы практика кылышыңар керек. Ачып, ошо жанагы айткан силерге берген маалыматта колдонбосоңор, ал мындай эсте калбайт. Ошон үчүн компьютер жок, к сожалению. Компьютер компьютерга үйрөнгөнгө мындай эме жок да, шарт жок, к сожалению. Дагы бир эме, сиз мына предложение болсо айтып бериңизчи, саатын жылдырганга уже невозможно да эч эле, 5ке, мисалы 4төн кийин 5ке. Нет, к сожалению, у нас трансляция идет на всю страну. Вот сейчас вот вы сидите вот всем на одном экране, но вы бирөө Чаткалда, бирөө Минкушта, бирөө Гөлдө, Жети-Өгүздө, мы сейчас на всю страну транслируем. Поэтому мы выбрали время одно, чтобы было всем удобно. Чтобы азыр Кудай буйрса мында орозо айы болуп атат. Азыр ушу 5:30га чейин кылдык. 5ке чейин силер 5те чыгып үйгө барып, мындай тамак аш даярдап, мындай ооз ачканга даярдангандай кылып. К сожалению, подвинуть тоже не получится. В общем, уважаемые дамы, да, уважаемые наши дамы, мы создаем вам, стараемся создавать все условия. От вас требуется только время и желание. Просто прийти и обучиться. Все, больше от вас ничего не требуется. Уж уюча или көңіл бермет болу, это ваш вклад в себя. Через 3 месяца вы будете владеть очень-очень хорошими навыками. Ошол дагы суроолор барбы? Жок болсо анда эч кимди кармабай. Мен жооп берсем болобу? Суроо жок болсо. Алло. Рахмат. Да. Саламатсыздар, ага, эжелер. Мен магистрантмын. Болгон ыраазычылык билдиргим келген, аябай туура убакытты тандапсыздар. Анан мен именно студент болгонум үчүн аябай керек дедим да. Ошол чоң рахмат силерге. Рахмат силерге да, рахмат. Мен кыскача бир сыйра жыйынтыктап коеюн. Бүгүн биринчи сабак болду, жогоруда айтып өткөндөй. Бара аябай кызыктуу болот. Анан мен үмүт кылам, ар бириңиздер жазып, мындай белгилеп отурдуңуздар. Анан ушул бүгүнкү айтылгандарды мүмкүн болушунча өзүңүздөрдөн бир өткөрсөңүздөр бар. Бир сыйра жазап көрүп, баскылап көрүп, любой нерсени жазап көрүп туруп, кайра отмен этип жазсаңар болот, сохранить этпейчи. Коркунучу жок да. Баардык нерсени жазап көрүңүздөр. Анан аккаунтум бар дегендер, эгерде мурун бир балаңыздар ачып берген аккаунт колдонуп жүргөн болсоңуздар, коркпой эле дагы бир ачып көрүңүздөр. Мурунку өчүп калбайт. Мурункуну дагы эле колдонуп жүрө бересиздер, бирок жаңы бир аккаунт ачып көрүңүздөр. Ушундай баягы үйрөнгөн нерсени бир сыйра дагы кайталап өз колуңуз менен жазап көрүңүздөр.
жанагы байыркы Конфуцийдин сөзү бар. Эгерде мага айтып берсеңер, унутуп калам. Мага көрсөтүп берсеңер, кандай эле эстеп калам. А бирок мага жазатсаңар, мен толук түшүнөм да, ушундай мааниси ушундай да. Ошол сыяктуу сиздер өзүңүздөр бир сыйра жазап көрүңүздөр. Улам баягы 3 ай бою ар бир сабакта тынбай билим берилип жүрүп отурат. Анан баардык нерсени только блокнотко жазуу менен жүрүп отурсаңыздар, кийин баягы колдонуп кетүү оор болот да. Ар бир сабакты кийинки сабакка чейин бир сыйра колдонууга аракет кылыңыздар. Ошо үйгө тапшырмаганда ошо аккаунт ачып, ошону мага жеткиресиздер. Анан баардык нерсени бир сыйра кайталайсыздар. Бара-бара конкреттүү тапшырмалар берилип баштайт. Ошо азырынча. Рахмат. Рахмат. Жакшы майрамдаңыздар үйгө барып. Рахмат силерге дагы. Жакшы майрамдаңыздар. Чоң рахмат. Жайнак. Sağ rahmat, саламаттаңыздар. Рахмат, жакшы калыңыздар.